Biz ilerlemez. Assalamualaikum деп Öyle sonunda oldu. Вообще классный романтика братыр го. Ишим ачык. Зал семиз эмес деп коет дейт. Кайсы семиз ал башка семиз деп. Артқа не болот десе. Бос балапан экен деди. Оң аңға киргенсең көлдөр адашып кайда жүрөсүн. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн бизде жаңы подкаст, жаңы чыгарылыш Акындар Азили. Бүгүн бизде конокто Кыргыз улуттук манас театрынын төкмө акындары, обончулары, ырчылары дегил айтып берсең түгөнбүз. Көп кырдуу таланттын ээлери Мамбет Токто, Мамбет Орозоглу жана Бакыт Шашаналиев. Ай баракелде. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн керемет күн болуп турат. Күн да жаркырап ачылып. Мынакей жакшы керемет бир эфирге башыр болуп турабыз. Макем эл аралап көп жүрөбүз. Казак, кыргыз тең тааныйт. Өзбекстанга чейин эл тааныйт. Эл шайырлары, акындар Азил деп атабыз. Ашыр атабыз айткан экен. Акындын мектеби дасторкон чет деп. Далай тойлор дасторкон четинде шаң салып жүргөн жигит. Бир окуяларын айтып бербейсизби? Урматтуу биздин Айтчы каналынын катталуучулары, ошондой эле биз жаңы Дөөлөткелди илибиз менен, бактыбыз менен өзүбүз отуруп, өзүбүз акындар арасында болгон азилдер тамашаларды айталы, элге жайылталы деп чечтик. Акындын көбү сахнадагы окуяларын билет, айтчытарын билет. Бирок сахнадан сырткары, ошол сахнада кээде сахнада айтылган курч сөздөрү жана ошондой эле азил тамашаларын эл журтка жайылталы деп чечтик. Өзүңүз Ашыралы атабыз жөнүндө айтып калдыңыз, ашык эмен окуялары көп экен. Баке. Өзүңүз бир баштап Ашыралы атабыз, Тууганбай атабыз, Эстебес ата үшөө Казакстанга барат дейт. Казакстанга барса, казак туугандар абдан сыйлап, ой кыргыз агайындар нагыз сууруп салма төкмө силерсиңер го. Деп анан кар үй деп коет го боз үйдү. Боз үйдүн сыртына чыгып, мына боз үйдү чечмелеп бир ырдап бербейсиңер төгүп, жамактап. Десе Эстебес атабыз, ой атаң убакыт жок деп басат дейт. Тууганбай атабыз унчукпайт дейт. Ашыралы атабыз насыбайын оозуна салып боз үйдү бир айланып, по-моему төксө болот айланайын деп 2 саат токтой төгүп ырдап берген дейт. Анын сыңарында Ашыралы атабыз кандай ырдаса өзү билген экен. Ырды узартабы, кыскартабы өзүнүн каалагандай ырдаган экен да. Карагыл ботомду билесизби, билбейм дегенден уялып анан ырдап ошо менен баягы фондто эмеде калып калган дейт. Золотой фондто. Ал эми баягы Карагыл ботом деп калмакчыбыз. Ушу түштүк тарапка гастролго барат дейт. Асанкул атабыз, Ашыралы ата болуп, анан башында Ашыралы атабыз Карагыл ботомду ырдап, өзү кошо ыйлап, элди кошо ыйлатып, анан этеги ал ырдап бүткөндөн кийин Асанкул атабыз сахнага чыгып элдин кайра маанайын көтөрүп күлдүрчү экен да. Бир күн эле адатынча Ашыралы атабыз эки көзүн жумуп алып, төгүп атат, ырдап атат, Карагыл ботомду ушу 1 сааттан ашык ырдады дейт. Эл да ыйлады, өзү да ыйлап шолоктоп алган дейт. Асанкул атабыздын чыдамы кетет дейт. Ашыралы бүттү деп коет дейт сахнанын артынан. Бүт элек кайра келет дейт. Ой бүттүбү? Бүт элек. Бир маалда чыдамы кетип сахнага чуркап чыгып, эмне бүгүн Ашыралы мылтыгын унутуп коюп Карагылды муун өлтүрүп атам, чык сахнадан деп коет дейт. Сыңарындай каалагандай жүргөн экен ал кишилер маке. Бүгүнкү тамашабыз биринчи тартылып ушундай болуп аткан үчүн анча-мынча чекилип кетсе кечирип коюңуздар. Тамашалап подкасттын атын коебуз деп сүйлөшүп отуруп Дөөлөткелдини эмне деп коебуз дегенди мен айтпайм. Подкаст тең уйкаш болсун деп. Какпаш подкаст коебуз десем Дөөлөткелди келтирет экен. Ошондо бүгүнкү биздин чыгарылышка 2 какпаш келип калды деп айтамын деген сыңарындай ушундай акындардын дасторконунун сыртында болгон окуялар көп. Жана ошондой эле сахнадагы болгон кээ бир айтчытардан айтсак, мисалы мен деди Кытайда келген кезде ошол айтчы туккам. Жеңишбек байке концерт берип атып, өзүнүн жеке концерт коюш келген. Азамат байке менен айтышып атып, Азамат байке элге тамашалайын деп. Таарынбаган айтылган кеп сөз үчүн тамаша айтам элертең эстес үчүн. Таарынбагын бүгүнкү айтылган кеп сөз үчүн тамаша айтам элертең эстес үчүн. Мурут коюп келиптир акын агам, мурдуна чымын кирип кетпес үчүн деп Жеңишбек байкенин мурдуна астады экен да. Азамат байке дейшет. Анан Жеңишбек байке мынча жооп берип атат. Комузуң жаман болгон соң жарытылуу үн чыкпайт, мурутты коет эркектер, аялдарга жүн чыкпайт деп. Жеңишбек байке турган ордунан жооп берет. Бүгүн мынакей мурутуна жүн чыга элек, оозунан ыры чыга элек Дөөлөткелди деген ошол өзүбүздүн ошол айтчылык жагында жүргөн инибизди
таптап буюрса ушул подкасттарды тартып айтыштар буюрса жакында да 1-2 жылда сахнага чыгат деген ойдобуз. Ошол Дөлөткелдиевиздин таптап жүрөбүз. Андыктан Дөкө эми сен өзүң студентсиң, студенттердин арасында көптөгөн окуялар бар. Балким акындыктан тышкары бир лирикалык чегүүнү кыларбыз. Ошондуктан өзүңдүн окуяларыңды айтып кетсең. Мен окуп жүргөн кезде бир мындай окуя болгон. 8-март эле эжелер майрам берип мындай гүл беришет. Анан мен мектепте окуп жүргөн кезде мектеп президенти элем да. Анан мектепке калагандай кирем, охранниктер таанıyт. Анан бир Бексултан деген классташым бар эле, БКда окуйчубуз. Ал экөөбүз кирип баратабыз. Кирип баратсак охранник отурган жерде чакада гүл туруптур да. Чакада гүл турат, анан карабыз жок, эч ким карабай атат. Мындай бир эле гүл. Анан алат Бексултан билгизбей алып алды. Бардык биз сабакка кечигип баратканбыз. Анан менин класс жетекчим Айсулу эже болчу. Сабагына кирип тыкылдатып уруксат эже деп кирип бардык. Кирип барса уруксат деди дагы. Тиги гүлдү берем деп бардат Бексултанчы. Мен айттым, гүлдү бересиң десем, ооба берем, мен атыман берем деди. Мен айттым, экөөбүздүн атыбыздан бересиң, же болбосо мен сенин гүлдү каяктан алганыңды айтам дедим. Каяктан алган гүлдү айтам десем, экөөбүздүн атыбыздан деп берди. Дөлөт экөөбүздүн атыбыздан деп берди. Анан акыркы сабактардан кийин Айсул эже гүлдү терезеге коюп унутуп кетип калыптыр школдунчу. Анан ар жактан баары кетти, мен эмем президенттин мектепти жабышым керек классты. Анан күтсөм эле терезеде гүл турат. Бексултандын өзү берген гүл турат. Анан эже кетип калган, унутуп кетип калган. Тиги гүлдү алды кайра. Гүлдү алды, экөөбүз чыктык. Экөөбүз чыгып үйүнө баратабыз, үйүнө барып бул гүлдү эмне болдун десем, апама берем дейт 8-мартта. Апама берем дейт. Апама берем деди. Анан макул дедик. Анан барып анан айттык. Анан үйгө бардым. Үйдө барып апасына берип көңүлүн алыптыр. Анан кайра мен үйдө жатсам видеозвонок менен чалды да. Чалып көргөзөт. Досум, көрүп атасың дейт. Ооба дедим. Гүлдү көтөрүп алыптыр кайрачы. Кайка ортосун. Кайка ортосун десем, бир кызга берем дейт. Ошентип 8-мартта бир гүл менен 3 айымдын көңүлүн алган. Ал досуң да эме го дейм, саяк го деп койсун. Алла саяк. Жакшы. Бир чалма менен 2 койгон атса 3 аткан жок. Кызыктар көп бала кетти. Детский тамаша ушундай болуп десең. Баягы акындар деп калдык. Таласта болгон баягы азил тамашачы маке өзүңүз көбөс. Тиги Абдулла Нуралиев агайыбыз айтып өткөрүп. Анан баягы тынчтык Эсенбаев менен көңүлү жакын эмес, өзүңүз айтып бересиз, өзүңүз жакшы аралашып калдыңыз. Анан баягы Тукем Тынчтык Эсенбаевдун баягы жакшы ырдап атат, ушуну өткөргүлө деп жана калыстар деле акындан кээ бирөө тааныбагандар бар окшойт. Анан кандай бала десе, семиз бала деп коюптур да. Аерде макемди айтыш да бар. Турмал менен маке менен шабуулар өтүп келатат, өзү да жарашкан, сөзү да жарашкан. Финалга өткөн эле тигин айтыштан жана уналдым да. Тиги Абдулла Нуралиев агай калыстарга чуургап келатат дейт. Ал семиз эмес деп атат дейт көрсө. Тынчтык Эсенбаев менен Мамбет деген алмаштырып алыптыр да. Тынчтык кулап калып Мамбет өткөзө, ал семиз эмес деп коет дейт. Кайсы семиз, ал башка семиз деп. Андай тамашалар көп. Ал кем тамашалар көп. Негизи бир ушул айтышка Абдулла Нуралиев атабызды чакырып бир алып калышыбыз керек. Буйрса. Биздин Раматылык курсант айыбыздын аябай көп акындар жөнүндө билген окуялар аябай көп болчу. Ошол кишини бир чакырабыз. Ошол киши менен баштайбыз деп жүрүп, негизи ал киши да өмүрдөн өтүп кетти. Көптөгөн акындарыбыз өмүрдөн өтүп кетти. Ошол буюрса ошол Абыкемден баштап бир жакшы эмелерин алып калалы. Замирбек атабыздын окуяларын бир күн чакырып, буюрса жакшы ниеттен бул эми өзүбүздүн канал болгон үчүн өзүбүз баштап жолго түшүрө алайдык. Буюрса дагы да өркөндөтүп өнүк туруп алдыга алып кетебиз деген ой максаттарыбыз бар буюрса. Сиздердин концертте болгон окуялар барбы? Акындар концерттеринде. Концертте болгон окуя болсо керек толтура. Бакем көбүрөөк күлкүлүү болгондор. Тойдо көп болуш керек. Тойдо көп, концертте да көп болот. Концерттен баягы жоопкерчилик чоң да. Ал жерде ар бир сөзүңө карайсың. Концертте даярдык менен чыгасың. Адашпаганга аракет кыласың. Тойдо да абдан көп болот, тойдо. Тамашалар көп чыгат эл ичинде. Концерт демекчи мен бир окуя айтып кетейин анда. Тиги 2018-жылы го дейм, Таласта эмен өткөрбөдүкпү? Мамлекет тойлоп көчмөндөр оюн өтпөдү. 2018 болуш керек ошол жылы. Анан мен аги Сыскөлдүн бир театрында иштеп калдым. Ошол жакта жумушчулар болуп, Сыскөл облусунун атынан бара турган болдук. Ошол жактан Бишкектен чогулуп барыбыз автовокзалдан жөнөдүк. Ошол жерде барган кезде таксиден
Жок, вокзалга бараттабыз. Анан мен таксимен баратам. Өзүм түшүп, жүгүмдү унутуп калыптырмын. Алып түшпөй, сумкамды алып кетти да, таксиге алып кетти. Бир маалда эле өзүм сен өзүң эле келдиңби деп, ошо кезде эстеп менчи. Ал ичинде бүт формам бар, курум бар, колумуз бүт баары калып кеткен да. Өзүм эле түшүп кете бериптирмин. Таласка биринчи жолу баратсам керек андай. Өзүм эле баратсам анан кайра таксиге чалдым, номерине чалсам. Байке да көрүп, алып кетип калбадым белем деп мени алып келип берди. Өзүм алып алып, элдин баары баягы мени шылыңдашты да, эми өзү баратып ушинтип унутуп калат депчи. Анан баягы ушундай болот го, негизи бирөөгө шылдыңдасаң да. Андан кийин Таласка бардык. Таласка барып бир чай ичкенге бир жерге токтодук да. Токтогондон кийин анан токтоп чай ичип алып чыктык кайра жолго чыксак. Ал жерде бирөө сумкасын унутуп кетти. Бир эжебизчи. Жанында көтөрүп жүргөн сумкасын кайра чалып, аны шылдыңдашты. Бир бала өлө шылдыңдап келаткан. Ушинтип өзүңөрдү унутуп каласыңар деп. Анан таксиден түштүк Таласка өзүбүздүн гостиницага барып. Таксиден түшүп, анан баарынын ошол күлгөндөрдүн оптон баарынын сумкасы калып кетти. Кимдер түшүрүп туруп элечи. Кишилер түшүп туруп өзү кетип калыптыр да. Мен кайра аларды шылдыңдап жүрөм. Силер мына мен шылдыңдап атып, ушундай болдуңар депчи. Бул эми баягы жолдо жүргөн окуя. Жолдо кызыктар. Тиги баягы эл ичинде эсте калган окуя калтырып, тарых жаратып, тамаша жаратып отурган адам баары эле баягы элдин эрмеги, элдин шайыры эмеспи? Бир Чымчык деген аксакалыбыз бар экен да. Анан кийин Бишкекке борборго келет экен. Тамашакөй Азылкеч дейт. Анан вакыты вокзалга түшүп эле анан бара турган жерине бала чакасынын үйүнө бар такси кармайт экен да. Кармай канча сом десе, абдан кымбат айтат дейт. Ой, баланча жерге чейин 600 сом депчи. Кымбат турбайбы бул жака? Мен тетиги Таластан бери, нарынан бери келсем бир жөн. Бул борбордун ичинен 600 сом кандай? Десе, ушундай аксакал дейт экен. Чымчыккачы, Чымчыкка акча аласыңарбы десе, Чымчыкты эмне бекер эле жеткизебиз дейт экен да. Мындан да жеткизсек отурат экен да. Чымчык экен да. Анан барчу жерине барып, болду рахмат, аксакал акчаны бербейсиңби, сен Чымчыкты бекер жеткизем деп отуруп экен да. Кандай аксакал, мына паспортуңда Чымчык менен дейт экен. Ошо менен ал жерден бекер жетип алат дейт. Сен эл ичинде ушундай шайырлар көп болгон. Чымчык деген аты менен пайдаланып кеткен турбайбы? Негизи биздин акындардын арасында сөзгө чечен, ойго тапкыр болгон биздин Ахмат акебиз. Ахмат акебиздин бир окуясын айтып кетейин. Биз өнөр жылдыздары болуп бир футболго катышчубуз. Дайыма эртең менен барып ойноп калчу ал жерде. Көптөгөн өнөр жылдыздары, ошондой эле Кудулдар, эстрада менмен деген аксакалдар чогуу жүрүп анан. Талант Анарбеков беле деген Кудул агабыз бар. Ошол киши биз футболдон кийин отуруп алып бир жерде чайлашып отурабыз. Анан баягы Кытайга барган окуяларын айтып Ахмат экөөбүзгө тиешип атат да. Биз Кытайлык кыргыздарга бардык, концерт койдук. Анан алар кичине маданият кечирээк жетип калганбы десең деле күлө берет экен десе. Анан Ахмат экен бүнүттүрүп айтып калчу. Конечно, сиздей маймылды биринчи жолу көрүп атса күлөт. Тамашалар күчтүү да. Конечно, сиздей маймылды биринчи жолу көрсө күлөт атат. Учурунда айтылган сөз баягы күчтүү чыгат да. Талашпайды, отуруп эле калды, ошо бойдон сүйлөгөн катып атабыз аябайчы. Негизи Ахмат акебиздин сүйлөгөн сөздөрү курч. Дагы бир окуясын айтып кетейин. Казакстанга айтышка баргандан Бекар Шойбеков, Муктар Ниязов деген чоң акындар бар да. Муктар Ниязов агабыз өзү Азылкеч тамашакөй аябай сүйлөп отуруп атат да, калжыңдап. Анан сүрөткө түшүп коелу десе, артта эме туруп калыптыр. Бөтөлкөдө суу бар экен дейт. Ой, Кыргызстан кесин алып коелу дептир да, тамашалапчы. Артта мишайт этип калбасын, Кыргызстан кесин алып коелу десе, тиги Ахмат акен. Бул казактын даласында чөлдө жашаган казактарга бөтөлкөдө сууда Кыргызстандын кесинде көрүнүп турбайбы? Ошо Муктар агабыз сөзгө сындырып алган жери бар экен. Ахмат агабыз негизи аябай тилдүү чечен агабыз. Буюрса Ахмат акебизди чакырабыз. Кудай кааласа. Тиги Аман Эсен дегенде эгиз акындар бар бизде. Анан Мелис Мураталиев деген агайыбыз бар го, баарыбыз тааныйбыз, тарыхчычы. Баягы бир сабагына катышып, баягы сөзүнө, окуяларына тарыхтан тыңшайын деп акындар бир отуруп калган учурда сыгандар жөнүндө окуя болуп атат да. Карачы, сыгандар деген дүйнөдө канча сыган бар экен билет экен. Бир сыган, баары сыган канча дүйнө жүзүндө канча сыган жүр, ошонун баарын билет экен. Силер билесиңерби Кыргызстан? Дүйнөнүн кайсы чөлкөмүндө канча кыргыз бар?
биз тиги аман жооп берет да биз цыган эмеспиз да депчи. Цыгандай баягы сөз мүчүр келип калганда жөн келтирбей соғып калган акындар бар ушундайчы. Айтып Жакшы, отур да. жакшы. Эми биз ушул элдик канал болгон үчүн көрөрмөндөрдөн дагы жакшы окуялар күтөбүз. Сиздер жакшы окуялар жазсаңыздар, сиздердин окуяңыздарды буюрса каналга айтып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан кечээ күнү биз ушул историяга өзүбүздүн баракчабызга койгонбуз. Тарых баракчабыздан бир окуя келген экен. Дөөлөт иниз ошол окуяны бир айтып берсең. Ал окуя Биринчи күлүп айтасың да. ал окуя анонимдүү болот. Ким экенин айтып эле коеюн. Менин бир таанышым. Ал кезде мен жаш элем дейт. Чыгарып алып жазганбы? Канчада экен? Азыр канчада экен? Азыр бир 25ке чейин калды. Жаш экен жаш. Ал кезде жаш болсо 15 жашта экен. Ал кезде мен жаш элем, автодорожныйда окуп жүргөм дейт. Экинчи курсмун. Музыкальныйдагы дос балаларын чалып чакырып калышты. Музыкальныйдагы экинчи курс дос балам биринчи курс балага налог салган жактуу 10 сом сурап коюптур дейт. Анан биринчи курс бала байкесин айтыптыр. Мага налог салып атат, коркутуп атат деп чакырыптыр байкеси. Анан ал баланын байкеси байке эмелерге экинчи курстарга чалып урушат. Урушуп кетишет. Анан келишет тиги байкесине жолукканы. Окуу жайга чыгышса эле ал бала ал эменин байкесинин аты Эмир болчу экен да. Эмир болуп анан окуу жайдан чыгып телефон менен сүйлөшүп байкеси айтат мен келдим чыккыла дейт. Анан ушу жазган киши чыгат чыгып барып чыкса эле бир здоровый киши турат дейт. Чоң эле кишичи. Анан барып айтат сен Эмирсиңби дейт. Эмир деген сенби десе, ооба дейт. Жүрсөң бияка деп барып алтыраак алып барып тез өбүнүп атасың десе мен качан сөктүм силерди дейт. Анан таң калат мен неметпен жаңы эле сөгүп атпадым беле, жаңы эле сөгүп атпадым. Не болуп кетти, не артка секирип атып деп барып анан чабат экен. Чапса чекеси шишип кетиптир дегенечи. Анан экөө күрөшүп мушташып кетет. Анан ар жактан ошо бул жерден жазган кишинин үстүнө чыгып алыптыр тиги Эмир. Үстүнө чыгып басып алган экен. Бирок эчтеке кыла албай ал дейт. Катуу кучактап алыптыр да, эчтеке кылдырбай. Анан ар жактан дагы бир досу келип Эмирди тээптир. Эмирди тепсе Эмир кулап калып, экөө тура калып Эмирди тепкилеп атышат дейт да. Жини келип, аябай жини келип тепкилеп атышат. Анан бир маалда элдер арачылап калды дейт. Элдер арачылап калса ал башка Эмир экен дейт. Анын байкеси 5-тен келди депчи. Башка эле бир соос. Анан тиги Эмирдин сабагын барып аякка барып, андан кечирим сурап дейт. Ага да бирдеме алып берип, тамак алып берип кечирим сураптыр. А тиги биринчи курстун байкеси ал милиция экен. Ал здоровый киши экен, аябай чоң киши экен. Чыкса анан эме деп коет. Ал киши биринчи келип калганда ага тийбейт болчу. Арасына тамаша кошуп күлүп аласыздар деп койсун. Тамаша бирок сол. Өзүңүздөр монтаждабаңыздар деп. Сонун тамаша. Стенд тамаша ушундай болот. Сиздер да жакшы тамашаларды жиберип турсаңыздар. Эми биз негизи баштан өткөн окуялар боюнча тарталы дегенбиз. Анан акындардын азилдерин кошуп, арасында күлдүрүп туралы деген ниетте азыр эми үлкөн бирдин мүлкү деп атпайбы ошон үчүн. Сонун молодец, ушинтип талпына бер. Ийгиликтер болсун. Өзүң да баштан өткөн окуяларың жана номер санагандарды айтпайсың. Өткөндө биз бир ойнойт элек айтмак. Дөөлөттү көздөй коюңбу. Бул жаштардын ойуну башкача экен. Андай жаңы номер, эски номер болот го шаарда Бишкекте. 4 номерлерден санайт экен. 0 региондар анан башка. Эски номер. 4 сандуу анан 3 тамгалы болчу. Жеңилип калгансыңбы ошондо? Оңго чейин жүрөт экен да, машинаны барат. 1-2-3 ошол машина номерин көргөн сайын айтып турат экен. Анан ошону ойноп жеңилип калгансың, Бүгүн ошону неме кылайын, Айтыңыз, приказ аткан. Приказ аткарасыңбы? Так, азыр мындай кылалы анда. Каалаган бирөңгө чалып, короче, пранкка саласың. Не дейин? Билбейм, өзүң ойлоп топ. Не деп? Ошол эмени мен айта элек болчумун, бирок ушул эмени айтайынчы. Колдонуп калайын. Биздики эркин подкаст, эркин тема. Каалаганда жүргүзө беребиз. Сиздер мага бирдеме бир багыт бериңиздер да бул түрүндө чалып. Тойго чакырып деп не кылайын? Билбейм. Эмеге девушкаңа чалып, качан тесиң деп айт. Мен андай эме кылайын. Мен тууган немем бар, ырчым тайкем бар. Ошого чалайын да. Ырдап бер дейсиң. Тойго чакырайынбы? Ушундай той бар. Андай кылганда сен ошол чакырып, мен азыр Маммет байкенин үйүндө болчумун, ошол сизге тиги Марал дайым деген ырымды берейин деп атат. Ырдайсызбы деп. Ушундай. Паранка салып көрсөң. Алып болду экен бул тойдо жүрүп. Жанагы эмени аткарып бир чалып көрбөйсүңбү? Дагы Чалып көр алса. Жанагы жана кеспиштирип койсуң да. Алып калса. Азыр музыканы уланып кетти да эмне. Мун чалган табаш эметкен табаш. Кайра кылып болобу?
Өткөндө эмне дейсиң? Мен Мамытбекин утуп калдым. Жок, жанагы бар да, ошол эле баягы кесип кошуп коебуз да. Бир ойнойнуп утуп калды эле деп. Ошол кайра баштады. Ада чала беришти. Алло. Ассаламу алейкум, Тайка кандайсыз, жакшысызбы? Жакшысызбы? Денсаулыктар орбайлысызбы? Ошол эле бериңиз, убактыңызды алган жокмунбу? Тайка, эмне болот? Мен азыр Мамет байкенин үйүндө болчумун да. Жана Маралдайым деген ыр бар го, Мамет байке ырдап жүргөнчү өзүнүн. Хит болот го. Маралдайым деген ыр бар го. Маралдайым дегенчи. Хит болот го. Ошону сизге берейин, ырдайсызбы, дуэт кылалы, дуэт кылып тойго чыгалы деп атат да. Гонорар канча болот? Типа мындай процент менен бөлөбүз дегендей кылып атат. Эме сиз дуэт кылып ошо Маралдайымды жазып турупчу. Анан тойго чыксак гонорар канча сурайт деп атат да ошо. Мамет байке тойго жалгыз чыгат, анан жанына бирөө керек болот да. Анан мен ушундай тайкем бар ырчы деп аткам да. Гонорар канча аласыз ошо? Мамет байкенин эмеси бар да. Сиз эмечи? Ошо макулсуз да, ошо Маралдайым дуэт кылсак. Макулсуз да ошо. Качан бошсуз? Болду анда чалышабыз. Кайсы күнү бошсуз? Эмеге барып, студияга барып да жаздырып кылсаңыз да. Ошо башка эле ошо кайсы күндөрү бошсуз, сиз заказ алдын деп атпасызбы онун катары менен? Сиз ошондо сиз гонорар канча дедиңиз? Макул, анда Мамет байкесиге өзү байланышсын, Азамат тапшырма жашоодон. Ушундай ойноп туруш керек экен. Баке жана мен жөнүндө окуй айтып кетпеди, эми ошого ответ кылып окуй айтып коеюн. Илгери 2000 канча жыл мен жаңы келген кездерим болуш керек, анан Кубат Тукешев байкесинин чоң атасы калып калып Куран окуганы бардык. Ал байке, баян байкелер болуп, акындар болуп, жолдор атабыз. Ал байкенин машинасы менен бардык, анан эле сон окуй болгон ошол жерде. Жок, башынан өлө сон деген кандай болуп калды. Өлүм барат, өлө сон деп калды. Вообще классный. Романтика баратыр го. Иши мажыган жок деп атыш. Просто салды ошо эле. Аздай ушаны эстейм. Күндө эстеп жатам ошо. Мен да ошондой болгум келет. Бактысыз жана мен жөнүндө бир окуя айтып тамашалап кеткен. Бакеме жолугуп мен бир окуя айтайын. Эгер Кыргызстанга жаңыдан келген кезим ошондо Кубат байкебиздин чоң атасы өмүрдөн өтүп ошого Куран окуганы барганбыз. Ал байкелер болуп анан Бакем өзүнө жылмайып жүргөн киши. 3 сыйкыр бар дейт өмүрдөчү. Бирөө сөз сыйкыр болсо, бирөө сыйкыр деп коет. Адамдын ушинтип жылмайып жүргөн неме кебедеси эң бул сыйкырлардын эң чоң экен да. Адамдын дейт да. Сыйкырлап коем. Жылмайган адам дейт. Эң күчтүү сыйкыр бар деп. Бакемдин негизи баягы өлүмгө биринчи деп өкүрүп кетебиз го кыргызстан салты боюнча. Майдан, табайын эс кайран деп Бакем багып барат. Ай, акын, арткабыз. Не болуп атат десе, Бакем көрсөчү. Бул киши өлүмгө да жылмайып кетет экен да. Кандай деп барат. Биз ыйланабыз. Бакемдин ушундай бир окуясы бар. Моя арткабыз дейт, келип калды ошо дейт. Эстен кетпейт демекчи. Эстебес атабыздын окуясын айтып кетип жүрдү. Эстебес атабыз өкмөт эстебес Турсуналиев атабызга Волга берет экен, ал учурда Волганы айдаган киши айдайт дейт. Саналуу эле Волгалар окшойт. Анан эстебес атабыз айдап алып, жапжаң кычыраган Волга ары айдайт, борборду бери айдайт. Күндөн 2 күн өткөндөн кийин эле филармониянын жакын жерге барып эле Волга өчүп калды дейт, жүрбөйт дейт. Ар жагын чукулайт дейт. Бар жагыш, бер жагын чукулайт, түшүнбөйт, капотун ачат. Анан байланышка чыгат дейт. Могу берген Волгаңар жүрбөй калды го. Ой, эмне болуп кетти деп анан барып караса, бензин түгөнүп калыптыр дейт. Аны бензин түгөнүп калган турбайбы аксакал, эмне жок кар болбойт десе, кайдам атаң, өкмөт берген Волга бензин түгөнбөйт экен ойлогом деп коет дейт. Ансыңарындай акындар кенен жүрөт, эркин жүрөт, чек болбойт экен да. Ушул нерседен бир окуя эсиме келип кетти. Эми айтпайын деп жүргөнбүз, бирок ушул жерге айтыш керек тура келип. Ушул сыяктуу биздики дачы.
Жылдызбек Төрөканов деген мыкты акын байкебиз бар го, билесиздер, багыстагы Жылдызбек байке экөөбүз Баткенден бир тойго сүйлөштүк. О, баке, маке бир жумага сүйлөшүп койдум, ушундай той боло турган болду деп. Кыштын күнүндө баягы жаңы чыгып жүргөн кездерибиз барып бир ушундай бир жума жүрүп келели деген кезде менин машинам бар. Toyota Gallina деген машина айдап алып анан чыкты экөөбүз жолго таң. Бир жума костюм алып алгам, үйдө эмне бар баарын алып алганбыз таң. Ошко бардык. Анан Оштон өтүп Кызылыя деген жерге барган кезде, Баткенге бараткан кезде түнү менен түнгө болуп кетти. Машина жарылып калды. Дөңгөлөк жарылды. Анан мен тиги саткан байке машинанын артында запаска бар деп койгон да. Мен ишенип жүрө берем, деп. Эчтекесин карабаймынчы. Мотор машинасын майдын деле карабай коюп айдап берем да. Жүрсө айдап жүрө берем. Анан агесте жаңы айдап жүргөн кезде мен караган эмесмин, ишенип элечи. Анан хорошо баке, жарылып калды. Азыр багажда эме бар, азыр алмаштырабыз деп. Ачсам эле эчтеке жок деп. Бир кичинекей эме бар экен. Жандай запаска деп коет го. Запаска чыгарган эчтеке жок да. Бүт бар шайман баары толук деген да. Эчтеке жок. Тала, түн, караңгы түн. Окуучулар жүрүп койсун. Жикен бар жанында. Жанында жикен. Караңгыда көрүнбөйт. Ооба, сиз болсоңуз да жылмайт. Капкара эки жагында койсун. Анан эле ошо менен тияктагы эчтеке жок, карайлы эле туруп калдык да. Бизди коркутуп баштады. Анан бир байке келип токтоду, портер менен үйлөтүп берейин десе, баягы аябай эле чыгып калыптыр да, майлар чыгып калыптыр го. Былчыйып калган, болбойт. Анан бир байке тосуп ошол жактан бир матчты өтүп бараткан, тосду да. Аябай ыраазы болгом ошол жигиткечи, тосуп анан. Могу жигит тааныбайт бизди делечи. Түндө Жылдызбектин таанып да караңгы. Анан баягы балага түшпөй, могу эки бала ошо жолдо калыптыр. Алып барып, могу экөөнү узатып койгула деди. Балдар таанышпыз, жок деп тааныбайт. Ушул аякта тарбия ушундай сонун экен, аябай ыраазы болгом да. Анан баягы эки бала баягы эмени чыгарып алып, дөңгөлөк чыгарып алып, түндө бир жерге бардык. Бир 30 километрдей бар жерге барып, бирөөнү ойготуп баягы дөңгөлөк жамаган кишиничи. Анан байкушуна жолдо калды эле деп тигини жаматтык. Анан чыгып туруп канча болду десем, байке туруп 50 сом болду деп атпайбы. Байке рахмат түнүгө туруп ага 500 сом берип, анан тиги балдарга жол киреңер кылып чай ичип кеткиле деп 500 сом берсем, албайтыларчы. Анан ошол балдарга рахмат дейт, түндө калганбыз, ошол биз болчубуз. Капкара болгон бала жан Жылдызбек болсун койду. Ошентип анан жолдо барат, дагы жарылып. Эмебиз, берки дөңгөлөгүбүз. Анан тиги тойго чакырган кишиге айтсак, мептеп келе бергиле деп телефон өчүрүп атпайбы. Ошентип барып келгенбиз. Жолдо кызык окуялар. Тиги Баян Ахматов деген байкебиз бар, төкмакын, оюнчу, көп көрдүү талант го. Сүрөтчүлүгүн айтсак, ал киши тиги Сүймөнкул атабыздай эле сезилет бизге. Оюнчулугу да бир топ. Анан Баян байкебиздин адамдардын баарын бирдей көрө турган сапаты бар да. Жеңишбек агай айтып калат го. Жеңишбек Жумакадыр агайыбыз, анан Байбичеси жеңебиз. Кайнатасы, кайненеси болуп, Кожомкул сарайы астында турат. Бир учурда Баян байке ырдамак го сахнага чыгып концертте. Баян байке келе атат дей, шашып элечи, концерт мына башталайын деп калган. Шашып келе атат, формалар кийимдерин алып келаткан. Жеңишбек байкебиздин кайнатасы менен учурашып, кайненеси менен Жеңишбек байке менен учурашып келип, катарда бир бомж акча сурап туруптур да. Баары бетине учурашып келип, тигине бетине учурашып келет дейт. Анын бомж экенин, кайрчы экенин деле эле салган жок дейт. Жеңишбек байке айтып аябай күлөт да. Анын биздин туугандар кетип учурашып коет дейт. Андай Баян байкебиздин ошондой эл ичинде баягы акындар. Бул эми карапайымдуулук, жөнөкөйлүк болуш керек. Туура сапат негизи акындардын сапаты. Ошондой шектеңиз Баян байкенин мындай Жеңишбек байке айтып аткан мен бир жолу тойго бардык, анан Жеңишбек байке алып барды, Адилет байке бар жанында, Баян байке башка биз киргизип, анан туруп калган, бир кезде бир калпак тапып жанына койгон Баян байкечи. Бир жерде туруп анан эле бир кезде эле мен калпагымды койдум деп калды байке. Байке могу калпак эмес десем, жок бул эмес. Өзүнүн калпагы. Ооба, өзүнүн калпагы. Байке могу десем, жок деп. Тиякта карады, биякта карады, анан издеп келип турган бир кезде анан ушул окшойт деп өзүнүн кызынан бул Жеңишбек. Бул апенди. Эмет менен калат айта башталат. Ушундай бир окуябыз бар эми. Баян байкебизди көрүп атсаңыз эми бул мындай эле окшойт деп ойлойм. Анан өзүңдө Дөкө сага келели. Кезек сага, эр жигиттин башына эмелер кетпейт. Эр жигиттин келип 3-кө чейин дейт. 3-кө чейин дейт. Мен студент кездеги окуяларды айтсам. Биз азыр мен студентмин да, 2-курсумун.
финтехте окуудан качкан окуялар болот, сабактан качкандар баарын деле болсо керек. Анан группалашым бар Бекзат деген, ал экөөсү мындай көп качтык да эмелерденчи, окуулардан, сабактардан мындай жакпаган сабактар окуп кеткенде башы ооруйт, ошолордон качып кетесиз. Анан бир агай бар эле, физика сабагынан берчи. Анан эме дегенчи, силер студентсиңер, окуучу эмессиңер, эшикке чыксаңар суранбай эле чыгып кетө бергиле депчи, уруксат берем. Сабак окусуңар өзүңөргө деп ушинтип койчу. Анан биз бир жолу отурабыз, ал агай 2 саат катары менен кирип калыптыр. Анан экинчисинде биз экөөбүз тажап кеттик да, мен чыгып кетип калдым. Чыгып кетип калсам артыман Бекзат чыгып, экөөбүз барып жамгыр жагаткан болчу, костюм менен жүрөбүз экөөбүз. Анан бир молодой гвардияда бир жерге отуруп, экөөбүз чай ичип, анан каякта жүрөсүңөр деп староста чалып бизге чалганда, тиги Бекзат алат дагы, алып туруп эле эме деп коет, дөөлөт ооруп атат депчи. Билбейм, дөөлөт ооруп атат, азыр эме аптека картасы даралган. Эмне болуп атат десе, кусуп атат дейт меничи. Мен жанында отурам, мен өзүм билбейм эмне деп атат. Анан макул деп барабыз. Анан эшикте жамгыр. Биз ошо молодой гвардияда эле жамгыр деле тийген жок кийимибизге. Ошентип эле жүрсөк эле, анан киргиле деп коебуз, срочно киргиле деп препарацияга эле. Мен Бекзат тартып, каяка баратасың? Биздин кийимибиз эме кургак депчи. Билип калат деп эшикке чыгып 3 мүнөт туруп жамгырдын астында. Кийим суу болсун депчи. Далил болсун деп жана эме деп бар. Ондай окуу жайдын үстүнөн киришат тамчылар бар го. Ошол жакта турат Бекзат, айран коюп турат. Биз ар жактан охранниктер карап коет, эмне болуп атат депчи. Туктатабыз керек. Ошентип сабакка киргенибиз бар. Элдер судан коргоно албайт, чатырга барып. Булар суга турган экен. Кадик алган капчылар го булар. Абдан таштар калган го. Анда эмесе коштошордун алдында кызыктуу окуяларды сөз кара сөз менен эмес, коңуз менен да айтып бериңиздер. Болобу? Келиңиздер. Бир күнү азаттагыдай базарга барып отуруп, бир күнөшүн жоготуп алып, бир тисесин, оң тисесин, сол тисесин, сол тисесин, оң тисесине коюп алып, чыгса бутун айкаштырып отуруп алып. Кайсы экенин билбейм, ал жерде мен жок болчумун шыл. Бир бутун үстүнө коюп алып, комуздун күлө баштаган элдин баары чогулуп калды деп коргол баягы бирдекесин баштаган калды. Ошондо корголуп атабызбы, күнөшүн жоктоп, мынтип атат дейт. Ey kalkım ay töbödön toğ oldu. Andiyan barvak gelgen, ayağıma çak gelgen. Kalkım altıncı gölöş çok oldu. Gün töbödön toğ oldu. Günde giysem arvas, günçülük çolda talıvas. Kalkım gülügüm gölöş çok oldu. Anın altmış son bası. 6 günü giyilbeymin, divabasız kaldım ası. Anın 70 sonbası. 7 günü giyilbeymin, dipcesir kaldım ası. Anın azdanı vardı beri deli, namanganın zayıfı. Arı beri göp basıp, barılen akıtından ayıfı. Görüp baykap kalganım, gözümdün kırın salganım. Korgolga gelip ergile, kokustan tav alganım. Devirde atın arjaktan bir gelinim. Atakem o gölüş sizdeki öyle bizdin aktaş yürüp kettir de bir gölüş tavuk etmedik. Aylanla ayınla gelin, can özü turbay gözü de korgolatas bay gelinge batasınırdan. Batasını ben koyayım deyip, arasa bay gelinin boyunda var eкен de şunda korgolatasını mindirdi o da deyip. Bara keldi gelinim, senin bar turbay bu celinim. Bal paygan erkek türü bal bar keste güçü belinin. Dese okuy bu Кудай ырган кандай абышкыр деп келин качып жүрөйт экен, ошондо баягы корголатабыз. Жерде жаткан көлөчүн карап, мынтип урушурда да дейт көлөчкө дагы. Аңга кирген сен көлөч, адашып кайда жүрөсүн, азгыргалы жүрсүң коңалда кимдин билөсүн. Деп кырашып кыдыңда эшегим кырашып үйүмө жетемин, балама чакама жетемин кетемин деп айткан экен. Ошодон калган кептер экен, коргол атабыздан калган сөздөр экен, акындардан уланып бизге жеткен экен. Анда эмес ушул учурдан пайдаланып бактыбыздын дагы бир өзү бакыт Токмакын, Тамада алып баруучу, алып кетүүчү айтор көп кырдуу таланттын ээси. Дастанчылык жагы дагы бар. Акындардын окуясын
ушундай айтыштарын көп билген акындардын арасында сап башында турган Бакытоозу. Андыктан Баке бир кыска нуска кылып бир жакшы окуяңыздан айтып кетсеңиз. Сиз жүрсөң ошол жерин ырнырда демекчи, азыр Чүй боорунда жүрөбүз. Чүй боорунан чыккан Исмайыл Борончиев деген атабыз жана. Эй, баракелде. Замирбек атабыз айтат. Замирбек атабыздын оозунан уктум элем. Ошо Ала Бука тарапка гастролго өнөрпоздор жөнөп калат экен. Бирге Исмайыл Борончиев атабыз Токтомал Шабданбай аталарынын учурунда мезгил экен. Ал учурда дейт, жазында гастролго кетет дейт ароо менен. Ат чегилип. Үзүндө келчи дейт борборго. Ал силердики сонун дейт 4 дөңгөлөктүү унааңар бар. Заматта жетип бир күндө бар, эртеси күнү. Анда тандап атпайсызбы кашайып. Анан ошондой учурда дейт, согуштан кийинки каачылык учур дейт. Ошо Ала Бука тарапка элге оюн коелу, концерт коелу деп барганбыз дейт. Анан барсак эле кечинде артисттер баргандан кийин башкарма бир тоок бериптир дейт. Ошо кечинде артисттерге бир шорпо кылып бергиле депчи. Анан кийин баягы бир кемпирге дайындаган экен. Чалып деген го. Ал кемпирдин чалы, бала чакасын бар согушка кетип келбей калган жалгыз жашаган кемпир экен. Анан баягы кемпирге табыштаган экен кемпир. Тоокту сойгончу эле баягы бутун бош байлап койгонбу дейт, качып жөнөдү дейт. Анан аябай кейди дейт Карамолдо Розу. Исмайыл, сен акынсың. Кечинде ушуну концерттен ушуну сен кошуп ырда дептир да. Ой, жок, ырдабайм. Элдин тамашасын ырдайм деп баягы бир жыл өлгөнү калгам. Өлүп кала таштагам дептир да. Ой, сен ырдабасаң акын деп эсептебейбиз, ырдашың керек деп мен абдан ушундай суранышкандан мейли деп анан кечинде отурушта ырдаптыр дейт. Исмайыл атабыз минтип ырдайт дейт. Чап Баке. Еңсеп келип бул жерге, сендештим силерге, каалап келип бул жерге, кабарлаштым силерге. Күрдөлүү калпоос атагын көрөлө келем мен дагы, көп жерден келдиң эл дагы. Ашуң ашып эл ашып, чарчап келген убагым, кичине чалык кансып турамын. Калганын анан айтайын, кичине кардык кансып турамын. Кардыккандын себеби калк атасы башкарма кабарын айтып берели. Алыс жерден келди деп келгендикти белгилеп, артисттерге сойсун деп бир тоок бериптир. Анын үстү башы жалтылдайт, Турдалиев талаштың кос балапан экен деп, жатканынан бул кетпейт байкуш кос балапан экен деп. Аңгыча балапан качты балап бетип, кармаган эле ким жетип, айгышкандай көгөрүп, алт артист кууп жөнөдүк. Анда да тоок карматпайт, асмандан эки чакылдак кирип келди шакылдап. 8 болду карматпайт, калың мака түн токой кай кеткени билинбейт. Карасаң көзгөң илинбейт, калк атасы башкарма ошо башкармага барганбы, бала кетчесин мейли деп баарысы кармап алганбы. Калк атасы башкарма ошо башкармага барганбы, кашайгыл нени жесин деп кашайтып кармап алганбы. Мекиян көрсөң айтып бер, мейманың аргага айтып бер. Балапан көрсөң айтып бер, барып калсак айтып бер. Хоросту көрсөң айтып бер, коногуң аргага айтып бер деп күпүлдөп ырдап атам дейт. Ырдап атсам дейт, баягы сахнада элдин билинип атат дейт. Оң тарабы кырагын каты күлөт да, сол тарабын бар дейт. Жумчукпайт дейт. Эмне мен ырым түшүнбөй атабы десем, көрсө дейт баягы каткырып күлүп аткандар коңшу айылдан келген меймандар экен дейт. Баягы уят болуп аткандар ошол айылдыктар экен дейт. Баягы жерин айтат дейт, бир аксакал, Исмайыл ырыңды токтот. Тоогуң баасы канча сом ошону берейин, таап алып андачы дейт. Анын арасында ушундай тамашалар көп болуп турат экен, аталардын кептерин айта жүрүшүбүз керек экен. Улар даңкталмайын, жаштар эч убакта баркталбайт демекчи. Уларды эскерип, аталардын, акындардын азил тамашаларын ар учурда ушинтип киргизип сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз, айтып берип турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Макеме жооп деп туруп. Бир окуя эске түшүп калды. Ысык көл тарапка барып калдык. Ысык көлгө акындар гастролдук концерт Жөн да айтайын деп атасыз. Окуянын ортодон түшүнөт депчи. Акындардын эң эле албы экенин ошондо
көзүм жетти да. Тиги Урат жа. бүт акындардын баары эле барбыз. Ага. Анан акындар кечке эс алып концерттен кийин бассейнге түшкүлө деп койлу. Аябай чоң экен бассейнчи. Эс алуучу жай экен. Жылуу бассейн экен да анда. Анан ойноп атабыз. Баян байке бар, Чыңгыз байке бар, акындардын баары сууга секирип ойноп бир маалдайын тамашалашып калды. Мамбетти баарыбыз сууга чүңкүп ойноп көрбөйлү депчи. Акем өзү тийип эсинче жагы сүзүп жүргөн. Анан бир маалдайын бирөөсү кол салды. Жабылып атат акын. Жабылып келет акындар. Мен бир эки кол салып көрдүм, болбойт. Жанагы кадимкидей бир чоң бир букага бир кичинекей. Ал жетпеген бир Жана бука дегенге жооп болду окшойт. Кашкылар кол салгандай болду окшойт. Макем бирөөм бул жака ыргытат, бирөөм бул жака ыргытат. Мен кой дедим, анан качып эле сыртта карап туруп, бир күлкүгө келип токтобой күлүп атам. Келген ыргытып атат да, ыргытып астык ыргытат. Ошондон макем күчтүү экен, анан көзүм жетти да. Суда ушундай күч пайда болот окшойт. Баягы жалгыз арстанга чөйлөр кол салгандай болду дерсең да. Тамаша. Бул жерде өзүбүздүн жеке тамашаларыбыз. Албетте тамаша деп кабыл алыңыздар. Ошондой эле биздин Айтсар Азарт каналына катталып кетиңиздер, жана ошондой Instagram баракчаларга катталып турсаңыздар, биздин жакшы подкасттарыбыз, жакшы окуялар чыгат. Анан сиздер өзүңүздөр жиберип койсоңуздар болот. Башыңыздан өткөн кызыктуу, күлкүлүү окуялар болсо сиздердикин чыгарабыз. Анан жана жазып кетсеңиздер, бул кийинки чыгарышка кайсы акынды чыгарабыз. Ошол акындар чакырып, ошол акындар менен башынан өткөн окуяларды айтып, эл журтубузга ушундай бир сахнадан сырткары окуяларды жеткирсек деген ниетибиз бар. Жакшы күлкү, маанай тартуулайлы деген ниетибиз бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Дөөлөт өзүң коштошуп койсуң. Биздин өзүңүздөрдүн башыңыздардан өткөн кызыктуу окуялар болсо биздин Instagram баракчабызга жеке катка жазсаңыздар болот. Алар кийинки чыгарылышта окулат. Бул чыгарылыш менен сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө. Сау саламат болуңуздар.